боюнча. Суу түтүктөрү боюнча быйыл аябай жүдөдүк. Ушу Чоң Алыш көчөсүндөгү үйлөрдүн баарынын суулары тоңду. Ал тоңду эритиш үчүн водоканалга кайрылсак, биз деген билбейбиз. Муну Минур деген фирма жасаган, ошолор билет. Биз 3 жылдан бери өткөрүп алып элекпиз дейт. 3 жылдан бери чындыгында суунун азабын тартып эле келатабыз. Ушинтип жылга тоңот. Анан кийин водоканал болсо тигинтип отказ берет. Биз акчаны водоканалга төлөп атабыз. Бу жерде кандай иш болуп атканын биз да жак түшүнбөй жүрөбүз да. Бул трубалар азыр кабыл элек. Бирок иштетип жатасыздар. Бул эми баягы любой трубаны кабыл алуунун алдында испытание болуш керек да. Азыркы учурда испытательный срок өтүп атат десек болот. Бирок бул трубаны биз ошону текшерип атасыздар да. Текшерип атабыз. И ошонун негизинде жарылып атат мына. Көрдүңүзбү? Маселе азыр таза сууда болуп атат. Таза сууну биз башынан эле каршы болуп атабыз. Элдин талабы кабыл албагыла, сапатсыз деген маселени, жанагындай жарылууларды факты катары 30тан ашык мына жарылуулар болду. Ошонун баарын активировать этип эртең күнү биз кабыл албайсыз талап коюп атабыз. Ошон үчүн биз териштирүүшүн эртерээк жанагындай созулуп кетпеш үчүн, бири-бирине шыртоолор болбош үчүн жана текшерүү Фин полицияга бердик биз. Бизден мына вице-мэр баш болуп временный вот в эксплуатацию кылалы. Силер толук бүтө элексиңер жумушуңарды, бирок силердин түтүктөрүңөр менен колдоно туралы, кыш мезгили, жаз мезгили колдоно туралы себептен эски түтүктөр уже жараксыз болуп калды деп. Ошондой кеп болуп, декабрь айы 18-жылы биз акт временного ввода в эксплуатацию деп өткөрүп баштаптырбыз. Биздики уже 18-тен уже сууну берип баштадык да. 18-тен сууну берип баштадык, бирок толук камдуу жазында уже пускан алаткалар эмес, 2020-га чейин, жазына чейин ошо жумуштарды толук камдуу бүтүп, жана пускан алатка, жол колдорду бүткөндөн кийин 1 жылдан бери паров болгон жок да.